Жарадар жоокерди Москвага жеткирүү маселеси каралууда. Кыргыз-тажик чек арасында 8 майда жарадар болгон кыргыз жоокерин Москвадан операция жасатуу маселеси каралып жатат. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз катчысы Адилет Султаналиев Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Бул маселе көзөмөлдө жоокердин апасы менен жолугушуу өткөрүлүп, операциянын 2 варианты талкууланган. Дарыгерлер операцияны бул жактан жасай алышат, бирок ата-энеси Москвадан деп суранууда. Чек аралардын жабыктыгына байланыштуу аны Москвага жеткирүү маселеси каралып жатат, деп жазган Султаналиев. Эске салсак, Саламаттыкты сактоо министрлиги 19 майда академик Миталий Мамытовдун катышуусу менен Орусиянын Броденко атындагы нейрохирургия борборунун адистери онлайн консилиум өткөргөндөн кийин жоокерди дарылоо ыкмасы өзгөртүлгөнүн 22 майда кабарлаган. Мамлекеттик чек ара кызматынын 8 майда Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышууда жарадар болгон 3 жоокери Султанбек уулу Мирбек, Абдисаид уулу Манас жана Турдубай уулу Чыңгыз 13 майда атайын тек учак менен Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилген.